Урматтуу эс алуучулар, тоого чыгаарда биринчи ирет жүрүү маршруттары менен кылдат таанышыңыздар жана аба ырайын караңыздар. Биз ар дайым куткарууга даярбыз. Бирок эң жакшысы өзүңүздүн коопсуздугун сактаңыз. Адам өмүрүн сактоо бул биздин эң башкы милдетибиз. Биз күн түнү кызматтабыз. Биз азыр улуттук жаратылыш Аларча паркындабыз. Бул жака көптөгөн адамдар келет. Өзгөчө мынакей канатная дорога, асма көпүрө, асма жол дейбизби? Ошол ачылгандан тарта дагы келгендердин саны абдан көбөйдү. Бирок эс алуунун экинчи тарабы бул биздин коопсуздугубуз. Мына ушул коопсуздугубузду камсыздаган биздин куткаруучулар бул жакта дайыма турат. Аны көп этибар ала бербейбиз. Алар биякта иштеп жаткандыгын дагы көбү биле бербесе керек. Мына ушул кесип ээлери тууралуу бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге кененирээк чагылдырып бермекчибиз. Кыргызстан асман тиреген тоолордун мекени. Кыргызстан аймагындагы бийик ашуулар менен карлуу чокулар көптөгөн туристтерди өзүнө тартат. Бирок бийик тоо дайыма эле коопсуз боло бербейт. Бул жерде Аларча жаратылыш паркында 2025-жылдын 6-майынан баштап өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу менен туруп келебиз. Ошол 6-майынан баштап бул жерге бизге 600 жаран кайрылган да. Бүгүнкү күнгө чейин 600 жаран кайрылган. 600 жарандын ичинен 80-и чет өлкөдөн келген жарандар да. Калганы кыргыз жарандары. Оор жаракат алгандар 47-48 жаран кайрылган. Оор жаракат алып биз аларды больницага чейин жеткирген учурлар болгон. Жалпысынан 80 чет өлкөлүк жарандар кайрылган. 19-у тоодон Хижна Рацектен же болбосо ушу тоодо калып калган учурларынан алып түшүп больницага чейин жеткиргенбиз. Кар калың жааган кышкы күнү тоодо туристтер жоголот. Кар көчкүнүн алдында калгандар да болот. Эс алууга чыгып сууга агып кетишет. Байланыш үзүлөт. Дал ушундай кооптуу учурларда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Эдельвейс куткаруучулар тобу дароо жолго чыгат. Катуу шамал менен сууга карабай аркан байлап, тек аскадан түшүп жоголгон адамдарды табышат. Өз убагында көрсөтүлгөн жардамдын аркасында адамдар аман эсен куткарылат. Бир жума жаан деп аба ырайында көрсөтүлгөнүнө карабастан, мына ушул Аларча эс алуу улуттук паркына келгендердин саны арбын. Азыркы учурда Бишкекте жамгыр төгүп атат. Бирок ошого карабастан келген, эс алып келгендер көп. Ал эми булар ким? Буларды көбүнчө светчилер деп ойлошот бул жака келгендер. Көп көңүл бурбай өтүп кетишет. Булар болсо ушул жакта биздин коопсуздугубузду камсыздаган Эдельвейс куткаруучулар тобу. Эгер сиздерге жардам керек болсо, кайрылсаңыздар болот.
Аларчы улуттук жаратылыш паркына асма жол курулганы эс алууга барган адамдардын саны баштагыдан арбыды. Эми жаз келсе, андан да көп келери турган иш. Бул жакта кызмат кылып турган Эдельвейс куткаруучулар тобуна көпчүлүк учурда чоң кырсык катталбаса да, кан басымы көтөрүлүп кетип кайрылгандар көп. Ал эми жаз алды кандай кооптуу учурлар болушу мүмкүн? Жаз келе атканда тоолордогу, тоонун бетиндеги муустар бар да, жамгыр жаап, кар жаагандан кийин топуракка сиңип, топурактар жумшак болуп калат. Топурактагы таштар күн жылыгандан кийин жаңа муустар эрип, топуракта таштар кулап дегендей, жолдор тайгалак болуп калат. Ошол учурларда абайлаш керек. Өзүбүздүн коопсуздук эрежелерибизди сакташыбыз керек. Тоого чыгып баратканда дагы кулакка наушник салып музыка угуп чыгып барыш керек да. Мисал үчүн келе атканда үстүдөн таш келе атканын көрбөй калышы мүмкүн. Аркаңда бирөө көрүп, ошо сага кыйкырганда уга тургандай болуш керекпиз да. Жана ошо кырларда жана суу жээктеп турбаш керек көп учурларда. Жамгыр жаагандан кийин же күн жылыгандан кийин таштардын үстү тайгалак болуп калат. Тайып кетиши мүмкүн суулардан. Анан кийин тоого чыгып атканда жалгыз чыкпаш керек. Жанында жанында жолдошу болуш керек. Бир нерсе эгерде кырсык катталганда бизге да келип маалымат бере тургандай, биз убагында куткарып кала тургандай болуш керек. Кыргызстанда альпинистика тармагы акыркы учурда маанилүү жана өнүгүп жаткан секторлордун бири болуп саналат. Мындан улам тоого эс алуу үчүн гана эмес, машыгуу үчүн да чыккандардын саны өсүүдө. Альпинисттер эс алайлы, ошо жаратылышты көргөндө эс алышат экен альпинисттерчи. Анан кийин биз ошолорду сактайлы, ошолордун ден соолугуна кам көрөйлү деп чыгабыз. Туристтер да көп чыгат. Өзүбүздүн Кыргызстанда деле бийик жерге чыга тургандар да көбөйдү азыркы учурдачы. Могул жакта Хижина Рацек деген бар. Хижина Рацекке чыгышып, ошол жерден эс алышат. Аларчада негизинен өзү бийик 5000 метрге чейинки чокулар көп. Комсомолец чокусу, Учитель чокусу, Рацек, Семенов, Южная Корея, Корона, Байчечеке деген чокулар бар. Бардыгы бир 5000 метрге жетпеген чокулар ошол жактарга чыгышат. Адыгине деген чоку бар, бул суунун наркы бетинде болуп калат да. Ошол жерде көпүрө бар. Көпүрөдөн өтүп чокуга чыга турган жол дагы бар. Ошол учурда бир 2 жаш бала көпүрөнү таппай жол кыскартабыз деп суудан өтүшөт. Бир кыз, бир бала. Бала өтүп кетип, кыз суудан агып кетет да. Буту таштан тайып сууга агып кетет. Аны издейбиз, түнү менен издейбиз, таба албайдык. Эртеси күнү Ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте чогуу табабыз да, табып ал кызды чыгарып беребиз. Эдельвейс тоодо өсүүчү кайраттуулуктун символу болгон гүлдүн аты. Бул ат бекеринен берилген эмес. Топтун ар бир мүчөсү атайын даярдыктан өткөн. Альпинизмди, аркан менен иштөөнү, кар көчкү шартында издөө жүргүзүүнү жана биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү мыкты билет. Керек учурда парашюттан секирип сактоого киришет. Сыртынан жөнөкөй гана балдар көрүнгөнү менен спортсмен, мыкты даярдыктан өткөн жигиттер. Бул кесипке ошо адам куткаруу үчүн келгенбиз. Жана спорт түрүн астыга алып кеткенге. Спорт түрүнөн айтып кетсем, 2025 жылы жакшы деңгээлерге жеттик. ГЦПСтин жерлеген Казакстанга чейин, Көктөбөгө чейин көтөрүп чыкканбыз. Эл аралык мелдеште Казакстанда экстремалдуу спорттук түрүндө 1000 адамдан 6-чы орун алгам. Бул биринчи таймаш болгон. Экинчи таймашында Кыргызстанда өтүлдү. Бул эл аралык экстремалдуу спорт биринчи жолу Кыргызстанда өтүлгөн.
2025 жылы 500 спортсменден экинчи орун алгам. Бул деңгээлге МЧС, ГЦПС тармагында ушундай салым кошуп, желегин көтөргөнгө мен даярмын. 2025 жылы 3-чү соревнованиябыз бул деген марафон көлдө өткөн эл аралык мелдеште 2,5 миң адамдай катышкан. Бул ичинде уже любительдер, профессионалдар, спортчулар. Анын арасында биз дагы военный структура, МЧС жана дагы башка структуралар да катышкан. Ичинде 42 километр, 200 метр көлдөн чуркап топ 30 списогуна катталганбыз. Bundan сырткары Альпинияда катышканбыз. Биякта Альпинияда 1-майда Пик Комсомолец деген чокусу бар. 4200 метр бийиктик. Анын үстүнө чыгып 10 Казакстандан келген жаранга биринчи жардам көрсөтүп Эдуард Кубатовичтен ыраазычылык кат алгам. Ыраазычылык кат бул Эдельвейстен биздин общий командабызга мен салымды кошом. Ошо менен. Жана 2026 жылы январьдын аягынан баштап февралдын башында биз уже парашюттан секирип 18 куткаруучу Россо, ГЦПС, Эдельвейс кошулуп баарыбыз бир 18 адам болуп министр менен биринчи жолу секирдик. Эдельвейс куткаруу отряды Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин 2022 жылдын 8 июлундагы номер 18 буйругунун негизинде куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун базасында түзүлгөн. Учурда отряд ар багыттагы милдеттерди аткарууга даяр 34 жогорку квалификациялуу куткаруучудан турат. Негизги милдеттери тоодо жоголгон туристтерди издөө, кар көчкү, жер көчкү, сел сыяктуу кырсыктарда жардам берүү, альпинисттерди жана саякатчыларды эвакуациялоо, кырсык болгон жерге биринчи медициналык жардам көрсөтүү. Жогоруда Кыргызстан асман тиреген тоолордун мекени экенин айтып өттүк. Ал эми альпинистиканы айкалыштырып жүргөн куткаруучулар ошол бийиктиктерди багынткан кайраттуу адамдардын жолу, үлгүсү. Андыктан бул кесипти аркалаган Эдельвейс куткаруу тобуна ийгилик гана кааламакчыбыз.